проводилось национальным статистическим комитетом. Инабат Карымшакова үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо боюнча түзүлгөн коомдук бирикменин мүчөсү. Ал 1 жыл ичинде өзү жашаган Кадамжай районунун Айрыбаз айыл аймагында аялдардын киреше булагын көбөйтүү боюнча сабактарды өтүп, зомбулукка кабылгандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, долбоорду ийгиликтүү жыйынтыктаган. Түшүндүрүү иштерин спорттук иш-чаралар менен уюштуруп, жергиликтүү эл ага активдүү катышкан. Биринчи жалпы үйлөргө барып, зордук зомбулукка кабылган адамдарды тизмелеп каттап, булардын катталып келгендердикин биздин купуялуулугу сакталып, эч кимге жарыя болбой, анан ушул зордук зомбулуксуз өлкөдө жашайбыз. Биз ушундай эркин, бактылуу үй бүлөнү курабыз деген дебиздин астында айылда 4 айылдын ортосунда бир чоң бир жөө жүрүш өткөздүк. Бул бизге өтө өзгөчө болгону жөө жүрүштө мурда жалаң эле аялдар чыккан болсо, бул биз жөө жүрүшүбүздө жалпысынан 87 мектеп окуучулардан тышкары, мектеп окуучулары катышпады, 87 үй бүлөдөгү ата-энелер катышты дагы, анын ичинен 27си эркек мырзалар болгондугу бизге бир өзгөчө нерсе болду да. Ар бир айылдан бактылуу үй бүлөлөр катышып, атам, апам жана мен деген спорттук мелдеш өткөздүк. Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча 5 облустан 10 айыл өкмөт тандалып алынып, жергиликтүү комитеттери түзүлгөн. Алар зордук зомбулукка элдин канчалык муктаждыгы бар экендигин изилдешип, ГАЛС методологиясынын 5 ыкмасы боюнча иш алып барышкан. Иш аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн кичи гранттар тартылган. Эгерде ушул айыл өкмөт ушул комитеттердин иштөөсүнө көңүл бурса, бул комитеттер стабильно иштеп кетсе, анда Кыргызстанда зомбулуксуз тынч коомчулук болушу үчүн, Кыргызстанда элдин аң сезими өсүш үчүн абдан жакшы иш-чаралар болуп, ушул чоң салым кошушат эле деп ойлойм. Жалпы жонунан 820 000 сом акча бөлүндү. Ошонун 50 000 бизнесмендер тарабынан, анан калгандары 100 000, 50 000 ошол жергиликтүү кеңештер, ушул жергиликтүү комитеттер иштегенине акча бөлүп беришти да. Эң көп акчаны ушул Түп районундагы Арал айыл өкмөтү бөлдүрдү, 150 000 сом. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси менен биргеликте Ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы чогуу иш алып барышат. Натыйжада 2023-жылы өлкө аймагында 10 000ден ашык жаран зомбулукка кабылганы катталган. Алардын 97% аялдар экени белгилүү болуп, коргонуу ордерлери берилген. Милициянын көчмө кабылдамасы аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, маселе актуалдуу экендигин аныкташкан. Андыктан зордук зомбулук көйгөйүн чечүү максатында жабыр тарткан жарандар үчүн жакында мобилдик тиркеме чыгаары белгилүү болду. Аял затыбызга, кыздарыбызга жардам берүү максатында мобилдик приложение кадес дегенди киргизип атабыз. Бул иштер азыр аягына чыгуунун алдында турат. Бул жерде эле приложение басып койсо, ошол бизде жабыр тантчу үй бүлөлүк зомбулукка же болбосо зомбулукка кабылган биздин аялдарыбыз жана кыздарыбыз кайсы жерде турган болсо, ошол жерге бизден турган жер көрүлөт. Ошол жерге биздин кайгылуу кызматы же болбосо ошол жерде жүргөн наряд тез аранын ичинде келип туруп, өзүбүздүн мыйзам чегиндеги жардамдарыбызды беребиз. ГАЛС методологиясында негизги багыт катары эртең 2-ге туруу, кыздарды мажбурлап уурдоо жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу аракеттери көрсөтүлгөн. Долбоордун алкагында 1 жыл ичинде түзүлгөн жергиликтүү комитеттер форумду жакшы көрсөткүчтөр менен жыйынтыкташты. Сайрагүл Болотова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.